Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 6 сентябрь 2023 жыл мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы пригородныйда жүрөм туғандар. Ушул пригородныйдан бир сатылуучу бар экен, ошол үй жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Пригородныйдын туғандар Үмүт конушунан накей. Үмүт конушу. Бул көчө Мидин көчөсү, Шербакованын уландысы болуп калат. Бир аз жүрсөңүздөр мал базар, пригородныйда мал базарына өтүп кете аласыздар. Ал жака өтпөйсүздөр туғандар. Макей ушул жерден Үмүт конуш деген жерден түндүктү карай жүрөсүздөр. Үмүт 26 даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан бул жерден 34 автобус үйдүн жанына чейин 224 маршрутка барат туғандар. Барып калган маалыматты бир чекеден сиздерге берейин. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн түштүк тарабынан көрүнүшү. Дарек пригородный Үмүт 26 даректе жайгашкан туғандар. Жалпысына жер аянты 4 соток. Чыгыш чекараныкы бул жерден. Батыш чекарасы. Так. Бул жактан могу коштан суу чыгарылган жанынан могу жактан болуп калат экен. Келсеңиздер дагы үй ээси чекаларын тактап көрсөтүп берет. 4 соток болгон жер участок жана бул жакта узун турасы 10-8 болгон үйүбүз. Стенасы газоблок. Авангард деген компаниянын газоблоктору экен. Негизинен сапаттуу дейт үй ээси. Фундаменттер орто бийиктикте жана сейсмопояс куюлган тугандарынакей. Колонна сейсмопоястар куюлуптур. Дагы эмне маалыматы? Бул жагынан машина койгонго келген жайы, и төрүндө бул 4 соток участоктун дагы бош жерлери, хозпостройкалар ошон сыяктуу бактар, жер жемиштер кылсаңыздар деле болот тугандар. Мынакей бул жагы бош жери. Бул үйүздүн түндүк тарабынан көрүнүшү. Мынакей. Так, эми азыр кирип үйдүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң коросун ачып калган маалыматтарды бир чекеден берем тугандар. Мынакей бул үйүздө киргенде мындай бир бөлмө. Мен оюнча кухня жана тамактануучу бөлмө барашат алынган окшойт. Дагы толук бүтүп элек, ушулар жака чейин бүткөн, каалагандай бөлмө кылсаңыздар болот. Анан бул жагында дагы мындай бир бөлмө, түштүк тарабынан пластик терезе орнотулган. Потолоктор накей ушулар жака чейин бүтүрүлгөн. Бул тарабы толтурулган эме фундаменти. Бул жакта дагы бир чоң бөлмө, түштүк тараптан терезе, и бул үйүздүн эң эле акыркы бөлмөсү. 10-8 болгон үй. Так. Андан ары эми сырткы тарабын сиздерге көргөзөйүн. Мектепке тугандар пригородныйдын центрине барышат. Пригородныйдын мал базары деле жакын. Жана могу жерден 224 маршрутканын конечныйден бир 100 метрдей эле батыш жакта жайгашкан. 224 менен Ош базар, ЦУМ, анан Дордойго карап түшүп кетсеңиздер болот. Ошондой айланып Киевский менен шлагбаум Ош базар, ЦУМга барып, Советский менен Дордойго карай түшүп кетет тугандар. Андан ары дагы эмне маалыматы? Анакей ушундай 8 болгон 4 соток участок. Түндүк чекарасында кем озумтор бүткөн жерден мондайдан болуп калат. Ылдый тарагы да жол, өйдө тарагы дагы жол экен тугандар. И документтер боюнча айтпаптырмын, Так, техпаспортко уже тапшырылыптыр. Техпаспорт алгандар деле бар экен окушуналардан, анан кызыл китеп деле катарынан берилип атыптыр. Эгер алган адам бирөө жарым алсаңыздар, ошол сиздердин атыңыздар менен эле кызыл китепке айыл өкмөткө сразу тапшырып коебуз дейт үй ээси. Документ тууралуу дагы толугураак түрдө номерлерге чалып байланышсаңыздар, сурап билсеңиздер болот тугандар. Же келип үйдү көрүп биротоло документинде сурап кетсеңиздер болот, эгер үй жайгашкан жери жаккан болсо. Андан ары дагы эмне маалыматы? Электр энергиясы бар, суусу бар экен. Дагы эмне маалыматы тугандар? Мына ушундай. Бул жагы дагы жол болуп калат, аркы жагы жол болуп калат. Пригородный Үмүт конушу. Анан чыгышты карай жүрсөңүздөр сиздер Молодая гвардия. Бул жактан Шербакова менен. Анан түз чыксаңыздар Фучка көчөсүнө чыгып бара аласыздар. Сары өзөндөгү Хан Кудайберген базарлары деле, Ош базар шлагбаумдар деле бат эле машинеңиздер менен барып калсаңыздар болот тугандар. Так, бул үйдүн баасы $21,000. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда ээсител деп жазылып турат тугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот.
Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй сатуучуга жана кимдир бир ушул сыяктуу үй издеген болсо, ошол адамга да чоң жардам берген болосуздар, туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.